Австриялык көзөмөлдөө кызматы Pfizer жана BioNTech компанияларынын АКШ Герман дары-дармеги коронавируска каршы эмдөөдөн кийин 41 адам каза болгонун маалымдады. Бул тууралуу ТАСС Саламаттыкты сактоо федералдык агенттигинин 2020-жылдын 27-декабрдан 2021-жылдын 26-февралына чейинки отчеттук мезгилдеги отчетуна шилтеме берүү менен билдирет. Документте 3 бейтаптын сөөгүн текшерүү отчетунда вакцина менен байланышы жокко чыгарылган. COVID-19 оорусунун инкубациялык мезгилинде 11 адам эмдөөдөн өтүп, ошол эле мезгилде бейтаптар көз жумган. Дагы 19 адам мурда оор илдеттерге кабылып, болжолдуу өлүмгө алып келгендиги айтылса, калган 8 иш дагы деле каралып жаткандыгы белгиленет. Документтеги маалыматтарга караганда, эмдөө башталганда негизинен улгайган адамдар эмдөөдөн өткөндүктөн табигый адамдын картаюусунан адамдардын ден соолугуна байланыштуу окуялар болушу мүмкүн. Тактап айтканда, эмдөөдөн кийин бир жумада күтүлүп жаткан өлүмдүн саны 80 жана андан жогору жаштагы тобокелдик тобундагы адамдар үчүн 1000ге 3,5 адам. Фаналдык илет деп аталган нерсенин негизинде эмдөөгө карабастан бир жуманын ичинде ушул курактык топтогу 290 адамдын бир өлүмүн күтсө болот деп айтылат докладда. Мындан тышкары вакцинациядан кийин 18 бейтаптын өмүрүнө коркунуч келтирген терс таасирлери катталган деп белгиленет.